Андан кийин фарды кифая. Адам баласы бардыгы үйрөнүш талап кылынбаган, бирок мусулмандардын ичинде жеткиликтүү деңгээлде сөзсүз түрдө үйрөнө турган бир адамдар чыгыш керек. Ошол жетиштүү адамдар чыкса, башка адамдардын мойнунан ал парыз түшөт. Мисалы, дин исламын шариатты элге жеткирүү, даават кылуу. Ислам динди мусулмандар өзлөрүнүн арасында жана ошондой эле башка динге кире элек адамдарга жеткирүү, аларга айтып даават кылуу милдеттүү. Бирок бул ар бир адамдын эле мойнуна жүктөнө берген эмес. Ошол мусулмандардын ичинен жетиштүү бир топ, жетиштүү бир жамаат чыгып, элдерге даават кылгандай болуш керек. Эгерде ошол мусулмандардын арасынан ушундай бир жетиштүү адамдар, билимдүүлөр чыкпай, мусулмандардын арасында дагы андан башка динсиз адамдарга даават жетпей калса, анда бардыгы күнөөкөр болот. Муну фард кифая деп коет. Жетиштүү адамдар даават кылышса, башкалардын мойнунан бул милдет түшөт дагы, алар бул милдеттен бошотулушат. Мына ушул биз айтып кеткен илимдин парыздуулугун үйрөнүш үчүн адам деген көптөгөн аракетин жумшаш керек, убакытын кетириш керек, баардык эмгегин колдонуш керек. Анткени өзүбүздүн динибиздин кызыкчылыгы үчүн гана бул нерселер колдонулат.